Ода Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырып Гүлнара Касманбетова. Кытайдагы мусулмандардын балдары ата-энесинен байма-бай ажыратылып турганы BBC иликтөөсүндө аныкталды. Алардын айрымдары болгону 2 жашта. Президент Жээнбеков Баткенге барып, коңшулар менен жакшы мамиледе болууга чакырды. Соңку кезде кыргыз-тажик чегара тилкесинде дагы бир чыргатталган. Биринчи болуп, Walkman плеерин чыгарган япониялык Sony компаниясы анын 40 жылдыгын белгилеп жатат. BBC-нин иликтөөсүндө Кытайдын Шинжаң аймагында мусулман балдар системалуу түрдө үй бүлөсүнөн ажыратылып, бекем көзөмөлгө алынган мамлекеттик интернаттарга жөнөтүлгөнү аныкталды. Расмий документтер боюнча 2 жаштан баштап балдарды кабыл алган көптөгөн интернаттар курулган. Бул азчылык уйгур калкынын балдарын тамырынан ажыратууга багытталган атайын саясат, дейт Кытай өкмөтүнүн сынчылары. BBC-нин Кытайдагы кабарчысы Джон Садвес даярдаган эксклюзив баяндама. Стамбулдагы жолугушууга Шинжаңдан келген мусулмандар балдарынан бөлүнүп, кайгыга баткандарын биринин артынан бири кайра-кайра айтып жатышты. Балдарды ким карап жатат? Аларды жетим балдар үйүнө алып кетишкен деп уктум. Баары кетти. Менин күйөө балам, жээним жоголду. Балам дайынсыз болуп жатат. Кытайда өзүнүн тили жана маданияты бар шинжандык уйгурларды, казактарды жана башка азчылыктарды кайра тарбиялоо борборлорун айдап, аларды Кытай тилин, коммунисттик партияны сүйүүгө үйрөтүшүүдө. Биздин эч кандай бир жинайтыбыз жок биздин. Абдурахман Тохти Түркияга 2013-жылы көчүп келген. 3 жыл мурда анын аялы балдар менен Шинжаңга кыска убакытка кеткен боюнча дайындары жок. Исмаң эмес, Абдулазиз. Кийин ал муну тапкан. Мектеп интернатында анын баласы эне тили болгон уйгур тилинде эмес Кытай тилинде сүйлөп жаткан видеосу интернетке чыккан. Атың ким? Канча жаштасың? Туулган жериң кандай деп аталат? Мени кытайлаштырышпаксыздар. Өзүнүн аслын жоктош. Алардын негизги максаты балдарды иденттүүлүгүнөн ажыратып, Кытай кылуу. Менин балам 3 жылдан бери кытайлардын колунда. Лагерлерге улай Кытайдагы башка нерселерди курууда. Өтө чоң жатаканалар бар ири жаңы мектептер курулууда. Бул бала бакчада жүздөгөн балдар жашайт. Биз бир лагерди видеого тарттык. Чоң кишилер бул жерде кармалган. Алардын балдары бул жакын жердеги мектепте. Бул бала бакча тикенек менен тосулуп, камералар орнотулган. Бул жакта Кытай тилинде гана сүйлөш керек деген жазуу турат. Шинжаңдын пропагандалык бюросунда иштеген Шу Гуйшян көп сандагы балдар ата-энесинен бөлөк кармалып жатканын четке какты. Андай болбошу керек. Эгер үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү кайра тарбиялоо борборлоруна жөнөтүлсө, демек бул үй бүлөнүн өтө чоң көйгөйү болгон. Мен мындай жагдайды учурата элекмин. Кемди? Tamam. Бирок мындай учурлар четтен чыгат. Аминевай Түркияда кийим сатат. Жакында ал социалдык тармактарда өгөй кызынын сүрөтүн көрдү. Демек кыздын жакын туугандары лагерге камалган. Аминанын өгөй кызы кытайча кийинип интернетте жүргөн экен. Ага бул кийимдерди күчтөп кийгизишкен. If you could send a message to Akida today, what would you tell her? Мен сени жакшы көрөм. Үмүтүңдү жоготпо, уйгур экениңди унутпа демекмин. BBC-нин интернеттеги документтердин иликтөөсү көрсөткөндөй, Кытайда бала бакча орундары жалпысынан 8% гана көбөйгөн. Ал эми Шинжаңда лагерлер менен катар бала бакчалар 82% көбөйгөн. Уйгурлар жайгашкан айрым аймактарда мындан да көп. Шинжаңдын жетекчилиги жаш муунду толугу менен көзөмөлүн алууга аракеттенип жатат. Алар өз улуттук тамырынан, маданий салттарынан, диний ишениминен, керек болсо өз тилинен толук ажыратылган жаңы муун өстүрүүнү көздөйт. Бул маданий геноцид экенин далилдер көрсөтүп турат деп ойлойм. Экинчи балам Оразжан.
Халида Акыткан кызы Казакстанга көчүп кеткен. Ал 14 небересин Кытай бийликтери ата энесинен бөлүп кеткенин угуп, айыл башчысына телефон чалган. Сыбараса малды, Нурлубек. Ай, Нурлибек, балдарым кайда деп сурадым. Ал саясий окууда жүрүшөт деди. Менин 14 неберем эмне болду десем, алар тирүү деп туруп телефонду коюп салды. Тулпун өшүрүп этти. Биз Халиданын туугандарын издеп көрдүк. Алардын үйү кулпуланып бош турат. Биз айыл башчысына дагы чалдык. Казакча сөйлөйт адам жок ичинде? Бирок ал телефонду коюп салды. Талай үй бүлөлөр бөлүнүп жарылып, чоң нерсе жок болуп жатканынын белгисин гана таптык. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков Баткен аймагына барып, такталбаган чек аранын айынан ар кандай окуялар орун алып жатканын, ошондуктан чагымчылдарга алдырбай коңшулар менен жакшы мамиледе болгонго аракет кылгыла деп кайрылуу жасады. Президенттин сапары алдында Баткендеги чек ара тилкесинде кыргыз-тажик жарандары ортосунда кайрадан чатак катталып, жол бөгөлгөн. Мен мындай иш кыласың десем, мен өзүм билем. Машинанын ичинен дүбүнканы алып, мен башыма бир чапты баягы жерде. Баткендин Аксай айылынын тургуну Абдыжапар Жанжигитов кечээки болгон окуяны ушундай баяндап берди. Анын айтымында, чек арадагы кыргыз-тажик конуштары ортосундагы бул сыяктуу окуялар тез-тез катталып жатат. Соңку окуядан кийин айылдаштары түп көтөрүлүп чыгып, жолду бөгөп алышкан. Кыргызстандын гражданы болуп туруп өзүбүздүн мамлекетибизде жашап биз кеңири жашай албайбыз негизичи. Кеңири жашай албаганын себеби bu turmuş күндөлү көчөгө чыксаң үстүңө машинесин үстүгө салат. Жосун башка муну бийликтегилерге бардык айтат, мына премьер-министр барды, мына сүйлөштүлөр. 2-3 күндөн кийин дагы эле ушу көрүнүш дагы эле баштала берет да. Токмок жеген жарандын жары Сайрагүл Жанжигитова чек ара маселесин чечүү узак убакытты талап кылаарын түшүнөрүн, бирок эч болбосо кенен кесир жүргөндөй коопсуздук камсыздалса дейт. Чек араны чече албасам, элдин коопсуздугун коргоп берсинчи, мен президенттен суранарым ушул эле. Азыр бизде айылда жашаш ушунчалык кыйын болуп калдычы. Бөгөлгөн жол бир нече сааттан кийин ачылды. Бүгүн аймакка келген өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков элди түтүмдүү болуп, чагымчылдыкка алдырбай, коңшулар менен жакшы мамилени кармоого чакырды. Айтылып эле келе жатат. Ооз экеле болуп жатат. Иш жүзүндө аткарган жок. Ушуну менен бул аймакта жаздан бери эле 10го жакын ар кандай мүнөздөгү келишпестиктер болду. Чыр чыкканда эл эки тарап тең жол бөгөп алышат. Тажикстандын Варух анклавына өтчү жол бөгөлүп, Кыргызстан тарап Лейлекке өтө албай калат. Мунун жергиликтүүлөр бийликтин көңүлүн буруунун акыркы чарасы катары көрүүдө. Бұл Аскар Баймуратовтың баяндамасы oldu. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарлары. Судандын аскердик лидерлери жана оппозициячыл топтордун коалициясы 3 жылдык өткөл учурда бийликти бөлүшүп жүргүзүү, андан кийин шайлоо өткөрүү тууралуу келишим кабыл алды. Армия биринчи президентти дайындайт, 1,5 жылдан кийин анын ордуна аскердик эмес лидер келет. Тараптар бирдикти топ түзүп, өткөн айда каршылык акчада каза тапкандар боюнча тергөө жүргүзүүгө макулдашты. Британия кече Гибралтарда колго түшүргөн ирандык кемени бошотпосо, Ирандагы британдык танкерди кармашы керек деп билдирди Ирандын жогорку кызматтагы өкүлү. Британ деңиз аскерлери Европа санкцияларын бузуп, Сирияга мунай ташыды деп шектелген Грейс 1 аттуу кемени колго түшүргөн. Жогорку лидер Аятолла Хаменейдин кеңешчиси Мохсен Резай Иран мындай асылууга тийиштүү жооп кылат деди. Буунун адам укуктар боюнча комиссары Венесуэланы элди коркутуп, бийликти кармоо стратегиясын өттү деп айттады. Мишель Башеле бул өлкө боюнча атайын билдирүү менен тааныштырды. Анда мыйзамдын үстөмдүгү жокко чыгып, коммуналдык кызматтар токтоп, өз укуктарын жактап чыккандар коркунучка кептелди деп айтылат. Венесуэланын өкмөтү билдирүүнү бир тараптуу жана жалган деп атады. Америкада болгон ири аймакта бактарак отургусу климаттын өзгөрүүсүнө чечүүчү таасир тийгизмек дейт окумуштуулар. Швейцарияда жүргүзүлгөн иликтөөгө ылайык жаңы токойлорду отургузуу абадагы көмүр кычкыл газын 25% азайтмак.
Тунисиянын өкмөтү коомдук расмий мекемелерде, мисалы өкмөт имараттарында никап жамынып жүрүүгө тыюу салды. Бул кадам коопсуздук талаптары үчүн жасалган айтылууда. Буга чейин Тунисияда издөөгө алынган согушкер жангешти чабуулун жасаган. Никап аялдын денесин толук жаап, көздөрү гана ачып калат. Адеп чыккан жеке плеерлер эсиңиздеби? Ал элдин музыка угу табитин түп тамырынан өзгөрткөн эмес беле. Быйыл Sony компаниясы ошол Walkman плееринин 40 жылдыгын белгилеп атайын көргөзмө уюштурду. Анда Walkman'ден алгачкы 1979 жылкы чыккан биринчи моделинен тартып 230 башка түрү коюлган. Кезекте клип баяндамасы. Убакыт учкан куш. Sony компаниясы өзүнүн популярдуу Walkman аттуу музыка аудио плеерин чыгаргандан бери 40 жыл өттү. Бул элдин музыка угуусундагы жаңы бурулуш болгон. Компания 40 жылдыкты майрамдоо үчүн Токиодо көргөзмө ачып, ага аудио плеердин 200дөн ашуун моделин койгон. Sony компаниясы дүйнө жүзү боюнча 400 миллиондон ашуун Walkman аудио плеерин саткан. Бирок Apple компаниясынын iPod аттуу аудио плеери жана башка санариптик плеерлер чыкканы компаниянын соодасы өтө солгундап кетти. Жарым-жартылай батарея кубаты менен жүрө алган дүйнөдөгү эң алгачкы кеме сапарга чыкты. Гибриддик экспедиция кемесин Seaworld Amundsen деп аташат. Ал түштүктү карай бет алгыча Норвегиядан Аляскага саякаттайт. Антарктикага октябрь айында жетет деп күтүлүүдө. Кеме оператору Хертин Гриттиндин айтымында, кеменин мотору негизинен флоттук мазут менен жүрөт. Бирок кеменин батареясы идеалдуу шартты өз алдынча 45ден 60 минутага чейин жүрө алганга мүмкүнчүлүк берет. Жаңылыктын соңунда америкалык артист айрым дүйнөдөгү эң белгилүү сүрөттөрдү чукугалаган. Үйлөгөн деле тентектик менен сүрөттөргө тийишкен робот колдорун орнотту. Нил Мендозанын мындай эң мыкты механикалык чыгармаларынын көргөзмөсү АКШдагы Питтсбург балдар музейине коюлду. Спорт жаңылыктарын көрөлү. Футбол боюнча аялдардын дүйнөлүк чемпионатында демалыш күндөрү финал болуп, анда чемпионатты буга чейин 3 жолу уткан америкалык команда 4-чү жолу жеңишке жетүүгө аракет кылат. АКШ финалда Нидерланд менен таймашат. Ал эми Англия менен Швеция 6-чы күнү 3-чү орунду талашат. Англия менен Челсинин чабуулчусу Карен Карни футболдон кетип жатканын жарыялады. 31 жаштагы оюнчу Англиянын дүйнөлүк чемпионаттагы 3-чү орун үчүн таймашына катышкандан кийин кетет. Карен 2005 жылы Англия үчүн алгачкы жолу ойноп, андан бери 32 жолу гол киргизип, жалпысынан өлкө үчүн 140тан ашуун оюнга катышты. Челсинин жаңы боссу Франк Лампард мурунку командасына жетекчилик кылуу карьерасындагы эң жооптуу учур экенин айтты. Ал кыйынчылыктардан эч коркпосун шумчалады. 41 жаштагы Англиянын мурунку жарым коргоочусу клуб үчүн ойногон 13 жыл бою Челсинин капитаны болуп келген. Дерби менен 1 жылдан ашуун жүрүп кайтканы, бул анын менеджментке экинчи жолу гана дайындалышы. Ал жерден көп нерсени үйрөндүм дейт ал. Жаңылыктар соңунда Морис аттуу баарын билгиси келген жана катуу кыйкырган короз менен таанышалы. Франциянын Олерон аралында жашаган улгайып калган карыя менен анын байбичеси бул корозду обону ашыкча добуш менен бузуп жатат деп арызданып сотко кайрылышты. Эми короз сот алдында жоопко тартылат. Короздун ээси Корин Фессо айым Морис тек гана өзүнүн короздук милдетин аткарып жатканын айтып актанууда. Короздун кыйкырганы элет жериндеги кадыресе көрүнүш дейт ал. Соттун чечими сентябрда чыгат. Байкуш корозду камабай эле коюшса экен. Убактыңыз болсо интернетибизге башпаңыз, дарегибиз bbc-kыргыз.com. Апта бою сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Оодо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.